Кийинки сөз Төлөбаев Балбак Зарылговичте. Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Өткөндө Международный комитеткен Баткен жана Ысык-Көл областтары боюнча кээ бир айылдарга таза суу жеткирүү боюнча комитеттен өтүп аттыр ушул эмгиче келлекте. Себеби ошо элдин баары айтып атат, эмне үчүн эле Баткен менен Ысык-Көлдү карап атасыңар. Эми каралбай калса карайбыз да. Мурун каралбай калса каралат да, Алмаз Акынжанович. Ошол жерде Жетөгүз, Кажысай, Баканбаев айылдарынын ичме суу, таза суу боюнча проект бар болчу да. Ошону бир тездетип берсеңер, күндө ошо элдер жазып атышат да. Экинчиси могу аэропорт Манас жакта Кут деген конуш бар. Ошол негизи 1-Май районуна, анан Ленин районуна киребиз деп мэрия ары бери биздин убакытта эле башталган да. Эми элдер Ленин районуна киребиз деп атышат. Эми Ленин районуна киргенде киргизип эле койбойлу. Эми айырмасы канча? 1-Май районунда болобу же Ленин районунда болобу? Баары бир ошол конушка баары бир кызматты берет. Ошон үчүн ушуну бир элдердин сулоо талабы 90% Ленин районунда калсак деген ой пикирди айтып атат. Баардыгы тең Ленин район поликлиниканы барышат, мектептерине барышат, баары көнүп калган. Эми ошону 1-Май районуна биздин убакта да биз айтканбыз, Ленин районунда кала берсин деп. Эми ушуну карап берсеңиз. Андан Алмазбек Акынжанов жана көчөгүндө айтылды. Ысык-Көл экологияга бөлүнгөн 61 миллион доллар башка статьяларга короп кеткен. 2020 пандемия убагында. Ошону 1-2 жыл болобу, максимум 3 жылдын ичинде Ысык-Көл областына бөлүп бюджетке карап, ошону киргизип, анан бизге жооп берип койсоңуз ушуну. Кайсы жылдары киргизилет, канча акчадан бөлүнөт. Бирок бул баягы максаттуу түрдө кетиш керек да. Башка дагы көлгө барып, аны дагы башка жакка коротуп ийбеш керек да. Бул только экологический инфраструктураларга кетиш керек. Ошол көлдүн тегерегиндеги ошо экологияга бөлүндүбү, экологияга коротуш керек. Рахмат.